Assalamu алейкум, денсаулық темасындағы талқылауларды улантабыз. Есіңізде болса, қайсынысы туура деген аталыштағы видео материалдардың тизмегин чыгарып баштадым. Буга себеп интернет айдыңында денсаулыққа байланыштуу маалыматтар өтө эле көбөйүп кетти жана алардын баары эле ишенимге арзый бербейт. Ошолордун ичинен сиздерге туура келе тургандарын тандап сунуштап жатам. Андыктан буга чейин кайсынысы туура деген аталыштагы видеолор канча чыккан болсо, ошолордун ар бирин көрүп, туурасын тандап алсаңыздар жакшы болот. Алдыда дагы бир канча суроолорго буюрса жооп издейбиз. Бүгүнкү суроо картошка көбүрөөк семиртип адамды же нанды? Кайсынысы туура? Демек, биздин салмагыбыздын көп болушу же тескерисинче аз болушу кайсы бир азыктан көз каранды эмес. Экөөсү тең семиртиши мүмкүн эгер көп жей турган болсок. Ошол эле учурда мисалы 100 деле семиртиши мүмкүн ашык жей турган болсок. Мисалы үчүн сабиз деле семиртиши мүмкүн адаттагыдан көп жей турган болсоңуз. Дегеним, бир учурда канча сабиз жеш керек болсо, ошончо эле жеш керек. Андан ашык жесеңиз, ушул деле семиртиши мүмкүн. Андыктан эч убакта азыктарды семиртүүчү, арыктатуучу деп экиге бөлбөңүздөр. Болгону ар бир эле азыкты жегенде анын ушул ченем менен жешти унутпашыбыз керек. Жана мисалы үчүн ар бир азыкты кошкондо суткалык калорияга дагы бир аз көңүл буруп коюш керек. Мисалы үчүн аял кишилердики суткасына 1500 калория болсун, эркектердики макул 2000 калория болсун. Албетте калорияны эсептөө чындыгында өтө кыйын. Жада калса врач деле муну эсептей албайт. Же болбосо көп убакыт кетип калат буга. Ошол себептүү калорияны эсептеп олтурбаңыздар. Болгону күндө эмнелерди жеп жатсаңыздар, ошонун адаттагыдан көп жебеген аракет кылыңыздар, же мүмкүн болсо бир аз азайтыңыздар жана ушул эрежелерди дайыма сактаңыздар. Ошондо буюрса салмагыңыздар нормадан ашпайт. Дагы бир суроо, биздин салмагыбыздын көп же аз болушу суудан көз карандыбы? Албетте, сууда калория 0. Ошол себептүү арыктаткысы келгендер сууну сиздерге сунуштай берет. Көп ичсең арыктайсың. Албетте, башында бул жардам бериши мүмкүн. 3 күн, 5 күн. Андан ары ал тескерисинче көп болгон сайын сизди шиштеп баштайт. Салмагыңызды көбөйтүшү мүмкүн тескерисинче. Ошол себептүү биздин салмагыбыздын көп болушу же аз болушу суудан деле көз каранды эмес. Албетте, сууну ар бир адам суткасына жок дегенде 1 литрден ичиши керек, бирок мындан ашыгы муктаждыкка жараша. Муктаждыкты эмнеден билебиз? Суусаганыбыздан, оозубуздун кургаганынан билсек болот. Жана эгерде буга да канча канаттанбай жаткан болсоңуз, анализден деле организм кургап жаткандыгын же болбосо суу тескерисинче көп болуп кеткендигин билип алсак болот. Баарыңыздар эле общий анализ кровду тапшыргансыздар. Ошол жерде гематокрит деген дагы бир маалымат берүүчү бөлүк бар. Ошол гематокритке маани бересиздер. Нормада 35-тен 50-ге чейин болот. Эгер ал канчалык көп чыга турган болсо, айталы 45 жанынан көп чыкса, демек организм бир аз кургай баштаган. Сууну көбүрөөк иче бергениңиз сиз үчүн пайдалуу. Ошондо дагы ашыкча эмес. Ал эми тескерисинче 35-тен төмөн чыга турган болсо, анда организмде суу ашыкча болот. Ошол себептүү сууну азайтканы аракет кыласыздар. Ушул аркылуу билип алсаңыздар болот. Канааттанбагандар. Болбосо жалпыга айтарым, сууну өтө көп ичиштин кереги жок. Эртең менен айталы 1 стакан ичтиңизби, андан кийин суусаганыңызга карай иче бериңиз. Өзүңүздү кыстап ашыкча ичпеңиз, арыктайм деп. Демек, бүгүн ушул 2 суроого жооп бердик. Эми мындан ары ушул сиздерге өтө пайдалуу болгон бир азыкты сунуштамакчымын. Анткени денсаулыгыбыз ушул өтө көп азыкка муктаж. Мисалы, күндө эле бир түрдүү тамактарды жей берсек, бир түрдүү нерселерди эле иче берсек, анда организм витаминге, микроэлементтерге, пайдалуу майларга бир аз аксап калышы мүмкүн. Ошондуктан рационду колдон келишинче байытканыбыз жакшы. Сиздердин рационуңуздарга балким айрымдарда бар, айрымдарда жок. Кефирди сунуштамакчымын. Анткени бул азык чындыгында уникалдуу. Биринчиден, эч кандай зыяны жок.
ушуга көңүл бурайлы. Табигый азык десек болот. Жана бул азык эмнеси менен пайдалуу? Бул азык жоон ичегинин микрофлорасын байытканга жардам берет. Жоон ичегибиздин микрофлорасы бай болсо эмне болот? Бизге керек болгон витаминдер көбүрөөк синтезделет, көбүрөөк пайда болот жана витамин канча көп болгон сайын зат алмашуу ошончолук жакшы болот. Бул деген сөз иммунитет жогору болду дегени, бул деген сөз ден соолук жакшырды дегени. Бул деген сөз күч кубатыңыздар дагы көбөйдү деген сөз. Ошол себептүү макул ар күнү эмес, жок дегенде бир жумада 2 жолу, 3 жолу кечкурун жатаарда 1 стакандан кефир ичип коелу. Эч убакта бул азык ашыкча салмакка алып барбайт. Калория өтө эле аз. Ошондуктан эч убакта тынчсызданбай эле койсоңуздар болот. Бүгүн сиздерге жеткиргим келген жалпы маалыматтар ушулар. Баракчага, ушул каналга каттала электер, сөзсүз түрдө подписацияны басып коюңуздар. Анткени сиздер үчүн зарыл болгон маалыматтар байма бай чыгып турат.